Бул болгон окуя Баткенде. Bir adam оор кырсыкка кабылып баса албайт да. Оор кырсыкка кабылып баса албайт. Жатат ал. Көзүн карап, денеси иштебейт. Муунунда казак бауырлар айтмакчы, муунунда күч жок. Интип жатат, анын эмне арманыңыз бар десе, терезеге басып барып өз бутум менен терезени көрсөм, сырткы жаратылышты көрсөм деген бир арманым ушул дейт. Бирок ошол эле учурда терезенин жанында бирөө басып бара жаткан болот, өзүн өлтүрүү үчүн жашоого тоюп. Бирөөгө зар, бирөөгө тар заман деп ушуну айтат. Карасаңыз экөөнүн максатын. Өткөндө молдонун эң жакшы сыпаты кайсы десе, өзү айткан амал кылган экен да. Колдон келишинче айта берип амал кылбаса эмне кереги бар туурабы? Бирөө айтат дейт. Таксырлар мешитти кичине мынтип жасалгалап койсок болобу дейт. Өзү жанагындай өзү унаасыны ушунчалык кымбат унааны минип жүрөт дейт. Бир дөңгөлөгүн сатса, ошонун баарын 2-кабатка кабатка чейин деле жетип кетет дейт да. Чын амал кылыш керек. Биз былтыр айттык элек сабакта. Айт күндөрү келгиле, мээримге зар адамдарды зыярат кылалы, кабар алалы деп. Быйыл Алла мүмкүнчүлүк берди мына. Мо Сокулукта Маловодная деген жерде ошондой бир жетим жесирлер жер бар экен. Ошол жерге зыяратка барып, анан оор абалда турат экен. Азыр деле жүрөгүмдү кейип жүрөт да кадимкидей. Айтурган деген карындашыбыз бар экен, 7-8 жаштагы. Толук кыймылдай албайт. Бирок эркектердин үнү чыкканда ата деп ыйлайт экен да. Атанын мээримине зар, ата-энеси ажырашып кеткен. Ата деген мээримге зар. Бирөө төшөктө жатат, атам качан кабар алат депчи. Ата деген сөз, атанын кызым деген сөзүнө зар болуп жатат да бирөөчү. А бирөө бар, кызы көзүндө көрүнбөйт да туугандар. Ошон үчүн тууган бар бакытты баалай билиңиз. Бар бакытты баалай билиңиз. Мына бул 40 хадисте жок, мо 5-ти Библияга жазган. Салыштырбоо деген 5 хадистин биринде эмне деп жазган? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, жашоодо наалып, эч жакшылык калбай калса өзүңөрдөн төмөнкөгө карагыла деген. Ошолор деле бакыттуу бирокчу. Ушул учурда медицина кызматкерлеринен суранып кетмекчимин, келиңиздер. Ар бир медицина кызматкеринен өзгөчө хирургия жаатында сураныч, 1 жылда бир мээнетиңиздин акысын өтөп, зекетин берсеңиз. Ал кантип десеңиз, муктаж болгон балдар бар. Мына биз айттын 2-нчи күнү келип, Египеттен 2-нчи күнү келдик. Жерди айтпай эле коелу. Ошол жетим, жесирлер, томолой жетимдер, оор жагдайлар менен келген реабилитационный центр борбор бар. Барып көрсөк, не деген оор, ДЦП, синдром Дауна жана башка оор кыймылдай, көзү эле кареги гана катып калган балдар, кыздарды көрүп, шолоктоп ыйладык кадимкидей. Ата деп бир кыз бар экен, шунчалык азыр дагы эсимен кетпей жатат. Эркектин унукса ата деп ыйлайт экен да. Мен сиздерден Кудай акы суранайын. Аллах үчүн келиңиздер. Биздин мамлекеттеги элибиз жакшы адамдар, бул бөлүнүү эмес. 1 жылда бир эмгегиңизди, мээнетиңиздин акысын өтөп, зекетин бериңиз. Кантип бир ошондой муктаж баланы бекер келиңиз, операция кылыңыз сиз. Ал чет жакка барбасын, бизде деле билим, тажрыйбалы бар экен. Бул сураныч жок дегенде 1 жылда бир пациентти, бир оорлуу адамга бир жардамыңызды тийгизиңиз, керектүү нерселерин алып берип, бирок ошол акчага бычпай, бирөөнүн келечегин, сүйүүнү үчүн ушул атың өчкүр дүйнөгө, дүйнө отуна баглабастан келиңиз аракет кылалы.